Ассаламу алейкум мекендеш. Сиздер менен амандашкан Айзат Түмөнбаева. Байбул подкастынын 10-чу чыгарылышы. Биздин жумушубуз чакыруу менен болот. Биз өзүбүз барып иштеп берейин деп айтпайбыз да, эч кимгечи. Өздөрү чакырат, мындай жумуш бар, кылып бергиле деп биз ошол адресин айтсак, ошол боюнча бара беребиз да. Биз эми көнүп калганбыз. Бүгүнкү коногубуз жумушсуздукту жоюу максатта 200 адамдын башын бириктирип кызмат көрсөткөн Эсенбек мырза. 3 жылдан бери эмгек биржасын ачып элге кызмат көрсөтүп келет. Эмгек биржасынын тарапы 2017-жылы ноябрь айында Нарында мэриясы аркылуу бизге трудоустройствого жөнөткөн. Себеби ал жакта жумушсуздарды каттап мамлекеттен берилүүчү акчалай жардамдарды же неме алышуда, жардам алышуда. Бул идеянын асыл максаты мен өзүм жогорку билимим бар. Нарында университетин бүткөм. Айлана чөйрөнү коргоо, экология факультетин бүтүргөм да. Тилекке каршы дипломдун эч кандай деле немеси болбой атат, пайдасы болбой атат. Ал кесиптен тышкаркыда орто билимдүү кесиптерим бар. Алдын деле кээс менен мындай өз алып жүрсөм мындай официалдык түрдө бир мекемеге барып чыккан иштеген жокмун да. Ал жака барыпчы. Мындай жумуш издеп жүрчүмүн. Бишкекке барып көрдүм, Көлдү көрдүм, Көл жакка бардым. Анан жакшы деле туруктуу, жакшы жумуш жок. Болсо дагы тез эле бүтүп калган. Көбүнчө эле курулуш болуп жатты да. Бул Бишкекте жүргөндө объездерге жанагындай Ош базарынын тегерегинде ушундай күнүмдүк иштер кылуучу адамдарды көрүп калгам да, ошол жерде. Анан барып билишип кандай болот деп. Чын айтканда ошол талаа жумуштарына да мен чыгып көргөм да. Талаа жумуштарын иштеп, баягы кандай десем, чын айтсам бир 2 айда иштегем да ал жактачы. Кандай содалашат, жумуштун баасы кандай болот, кандай тартипти иштейт, ошолордун баардыгын билип, кийин ал жактан кетип калгам да. Нарында деле ушундай дипломду көтөрүп көптөгөн жерге резюмелер тапшырып көрдүм. Азыр чын айтканда тууганчылык болуп, башка нерсе болуп, тууганым болбосо эле жумушка кириш кыйын экен да. Анан ошол себептен мен бул ишти мурун эми Нарында эмгек биржасын ача электен мурда 10 чакты киши же 5 киши болуп иштечүбүз. Анан ошондой ой келди, ошо Бишкектегидей Нарында карасам гүл саткан жерди бар экен, көйнөк саткан, башка нерсе саткан, бирок ушул жумуш тууралуу эч кандай эч нерсе жок болгон себеп ачык көрөйүн дегем да. 2017-жылы ошо күз айында, ноябрь айында Нарында мэриясына барып, өзүмдүн ушундай бир иш кылайын деп аттым эле деп доклад кылып айтып бергенде, Нарында мэриясы абдан колдоду да. Азыр мигранттардын саны көп болуп атат, жумушсуз болупчу, көбүнчө Россияга, Түркияга миграцияда көп болуп атат. Колдоду. Биз де ошол трудоустройствого жиберип, Нарында жумушчуларды каттаган жардамдар берип турган мекемеге соцзащитага бизди жиберди. Ошондон орун алып 2 жылда иштеттик да бул ишти. Азыр да Нарында элин аябай жагып, күнбү түнбү кайсы убакта болсо да даяр болуп турат. Скорый помощь болупчу. Кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр? Бул жерден биз баягы жол тандабыз деп машина айткандай иш тандабайбыз да. Болсо жасап кете беребиз. Мейли электричество болсун, курулуш, талаачылык, дыйканчылык, мал чарба. Кыскасы иш калган жок да. Баардык ишти жасап атабыз. Электричество да атасыз, суу чарбасы да атасыз. Демек билимдүү адамдар. Биз билими барларында гана билими жок, баягы өздөрү үйрөнүп, өздөштүрүп алгандагы кесиптер бар да. Ошого жараша мен неме кылып, анан журналыма жазып топтоп койчумун да. Мисалы үчүн электрон билим деген электричество бетке, канализация, евроремонт, кыскасы ушундай эмеде тартипте жазып койчумун да. Мага звоноктор түшчү, ушундай мага электрик керек же сантехник керек десе, мен ошолордун тизмеден карап кайсынысы бош болсо ошону жөнөтүп жиберчүмүн да. Барып баалар менде жазылуу ар бир иштен. Анан ошол боюнча сүйлөшүлүп, анан иштеп кызмат көрсөтүп койчу да. Сизге ошондо кандай пайда болот? Сиз уюштуруучу катары, андан тышкары сизге мен уюштургуч, анан барып баягы жоопкерчилик кичине көбүрөөк болот. Себеби ошол иштешип аткан кардардын ортосунда, баягы жумушчунун ортосунда келишим түштүрүп, барып өзүм барып таанышып, ошол иш мененчи кандай иш экенин көрүп, жеринен көрүп алып, мындайча айтканда баасын коюп, бири-бирине макулдашып, анан ишке тапшырып анан кетчүмүн да. Анан өткөзүп алганда сиздин менин 10-1 эле пайызы мага түшчү да. Азыр айыл жеринде болсо андай 10-1 деген пайыз жок. Элдерге жардам болсун деп эле жумуш болуп, пособие, пенсиялар аз санда болгон себептен, саны аз болгон себептен андай эч нерсе алган жокмун да. Айылга жакшы нерсе болсун деп. Анан ошо сиз шаар менен айыл деп атпайсызбы? Шаарда кызмат көрсөткөн кызматты көбүрөөк суранышат бекен же айылга караганда? Же айылда деле ошондой? Чынын айтканда экөөтүн саны бирдей эле экен да. Бирдей эле экен. Демек айыл деле байып калган турат. Айылда бай экен, бизде эч кандай карызга жумуш жазылган жок. Жакшы. Баарыбыздыкын берип, кээде сыйлыктарын берип жиберишет. Мындайча кыргызча айтканда устукан башкасын болуп жакшы кылышат да. Жакшы. Мен акыркы эмеден ушу үй акелейбиз, анан палас жүйүбүз дегендер ушундай бар экен да демек. Бар, кыскасы 54 жумуш бар да менин эме тизмем боюнча. Сиздин тизмеге кантип катталып жатышат? Биздин тизмеге мага жазылышат, мен иштейт эле, эмне иш кыла аласың десем, ошо баланча ишти кылам дейт, ошол боюнча жазып коем. Эмне го категориясына карата бөлүп коем да. Үй жумуштарын үй жумуш деп жазам, талаа десе талаага, курулуш десе курулушка, ошол боюнча бөлүп жазып коем да. Мисалы үчүн электрик керек болсо, мен сантехникти билбеген адамды жөнөтпөйм да. Баягы
билген адамды кетирем да. Анан бул жерде эң эскиси ишке жоопкерчиликтүү, ичпеген, кыскасы жакшы адамдарды чогултканга аракет кылып атам да. Эмне бир жас. Канча кызматкериңиз бар? Таксан билбей атам, эркектерден бир 20дай болуп калды да айыл жеринде да. Аялдардан бир 10 чакта да. Пайда көрүп атышат да, жакшы. Пайда көрүп атышат, рахмат айтып атышат. Кызыгуулар жакшы. Кошулса, калоочуларга эшик ачык. Бизде эч кандай талаптар жок. Главное ошол ишти жакшы аткара билген, кыскасы өзүнүн үй бүлөлүк социалдык абалын оңдобасын деген эле жакшы максат болот да. колдоо айыл өкмөтүнөн колдоо болот экен. Айыл өкмөтүнөн ошол колдоо эме болуп атат. Күндө айыл өкмөткө кирген айтып берди да. Биз колдойбуз. Бул эң жакшы иш экен. Бул ушундай миграция саны азар экен. Жашоо шартты оңдоп алган эң бир жакшы жол экен деп айтышты да. Колдоо атат, эч кандай бир буттоосу каршылык болгон жок да, жакшы жол. Сиз ушуну уланта эле бересиз да. Уланта эле берем. Бул азыр чын айтканда жумуш дегенбейт да. Кышкы жайкысын жумушка, кышкысын. Кышкысын деле иштер көп. Мисалы алганда нарында болчу. Мисалы нар шаарында кар күрөгөн, көмүрлөрдү киргизген, чөптөрдү кертип берген. Кыскасы иш көп да кышында деле. Кышында деле көп. Кышында деле болот. Эми жайдагыдай азыраак болот, бирок иш боло берет. Жумушчуларыңыз ошо нары бери кетип калат деген коркунучтан жокпу? Жок, эми келишимде ошо жакында кагаз жүзүндө жаңы айлап сүйлөшүп чыктым. Ар бир жумушчу менен кардардын ортосунда кадимкидей келишим түзөлү деп атам да. Эмне дегенде, адамдар ар түрдүү болот да. Бирөө өзүнө тиешелүү жок нерсени алып кетип калышы мүмкүн, же бир жерин тундуруп алышы мүмкүн, жоготуп алып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн акы төлөбөй коюшу. Ошолордун алдын алыш үчүн эмгек келишим түзөлү деп атабыз, кагаз жүзүндөчү. Айыл өкмөт менен ошол боюнча сүйлөшкөн атабыз. Анан сиздин астыңызда өзүңүз айтып атасыз, ошо көп киши бар деп. Нарындачы? Нарында жалпы жону мен билген 200 адам. Ушу 200 адамды башкаруу сизге оор эмеспи? Жеңил эле. Жеңил эле, тил табышы. Бул адам менен иштеше билиш керек да, себеби дегенчи. Мисалы үчүн баарына мен катуу мамиледе болом десең жаңылышып каласың да. Адамдын даражасында да. Мисалы үчүн бизде туура эмес сүйлөшмөйм, байга байча сүйлөп, мен кээдеги өйдө сүйлөткөндөр андай эмес да. Биз жумуш гана туралы да, анан өзүн кандайсың тереңдеп ал жөнүндө да билип, кандай адам экен, кемчилиги, артыкчылыгын деп неме жок бизде. Главное жумушка жоопкерчилигин, ишке тактыгын эле мындай белгилеп турабыз да болгонучу. 200 киши деп атасыз, 2 жыл болуп, 3 жыл болуп калыптыр. Анан аралыкта кандай кыйынчылыктар болду? Эми кыйынчылыктар чын айтканда кээде оор жумуштар болуп калат, кээде бүтүш керек, же шашылыш болуп калышы мүмкүн, же жанагындай похорондар болуп калышы мүмкүн. Ошолордо кичине кыйынчылык болот, анан калганда эч кандай кыйынчылык жок. Окуяларга деле капташтыңыз болуш керек. Кызыктуу окуялар жакшы. Бизден бойдок жумушчу балдар барып, бойдок кыздар менен таанышып калышат кээбичи. Же бири менен кудалашып кетиши мүмкүн дегендейчи. Же болсо көңүлүнө жагып мындан да жакшы иштешели, менде жүр деген дагы адамдар болот. Көңүлүнө жагып калып анан ошондой болот биздечи. Демек сиз кээ бир жаш үй бүлөлөргө дагы кыскасы жар эмне жубай тандап дейм да, жубай таап берген да. Көмөкчү болуп калат. Көмөкчү болуп калат. Өкүл ата койшкон жокпу анан? Жок, өкүл ата жок. Мен андай болгон жок. Мен өзүм да жакында эле үйлөнгөм анан. Бул себеби жумуш ушундай документация боюнча жүрүп кетишкен. Убактыбыз илим алганга кетип калды да, чын айтканда. Эми үй бүлөңүз жөнүндө анча үй бүлөгө кайрылалы. Үй бүлө жөнүндө айтсак ошо кошкордун күйөө баласы болот. Азыр бир кызыбыз бар, анан жакшы буюрса. Кызы мен жакшы жолдош болуп атам деп айта алам, колдон келишинче. Баягы. Ата энеңиз тууралуу айталы. Ата энеси ошо атабыз жок, өтө өзүбүз тайларыбыздын колунда чоңойгон болобуз. Бачен эч кимге да жардам беребиз, эми өз күчүбүз менен аракетибиз менен алып болот сөз. Себеби деген баба адам баштан өтмөйчү. Мисалы үчүн адам суудан өтүп баратып, мисалы үчүн ошо көпүрөдөн кулап кетсе, суунун кандай экенин билет да, мисалы үчүнчү. Муздакпы, же салкынбы, же жылуу, кандай кыйынчылыктар болоорун билет да. Ошол сыяктуу жашоодо бир өйдөлдүй болуп турганы жакшы болот да. Адам жалаң эле барчылык боло берсе, адам мисалы жокчулукта биз өзүн кармай албашы мүмкүн да. Жакшы. Бир кишини эки киши ичпейт деген заманда жашап атабыз да азырчы. Анан ошо лидерлик сапатыңыз, өзүңүздү өзүңүз окутасыз, окуйсузбу? Ошо лидерликти алып жүрүп же турмуш үйрөттүбү? Мага турмуш үйрөттү деп ойлойм да. Себеби мен бачен көп кагылып соголгом да. Жакшы адам менен иштештим, жаман адам менен иштештим, ач калдык, тук калдык дегендей. Турмуш өзү эле көндүрүп койду да. Баягы адам ойлош керек экен да, кайсы нерсе адамга зарыл. Мисалы үчүнчү, айылга сахар алып келип көрсөң, ар бир үйдө сахар бар да, көп деле муктаждык жок бугачы. Мисалы үчүн жумуш боюнча азыр балдар мигрант болуп кеткен, же студент болуп, картаң кишилер бар, пенсия жашындагы кишилер бар. Аларга мисалы үчүн кызмат кылуу кыйыныраак да. Биз ошолорго барып, иштерин кылып бергенге ошо даяр болуп турабыз да. Көбүдө мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Ошондой адамдарга арзан баада, кээде бекер ушундай кызмат көрсөтөбүз да. Алар ушундай кызмат көрсөтүү бар экенин билишеби? Мен бул айылда билбейт болуш керек, нарында билишет да. Нарында чакырышат. Чакырышат. Ушундай эң жөнөкөй ушул пардабызды оңдоп түзөп бер дейт. Ага да барабыз да. Көп кишинин демек батасын алып аткан турбайсыз? Колдон еш алып атабыз ошо. Биз да ошо иште жакшы, сапаттуу, эч кандай нерсесин бузуп талкалабастан жакшы бүтүрүп аракет кылып кыскасы ушундай. Сыртка чыкып
айткан мисалы биздин жаш муундун көбү сыртта экен, өзүңүз билесиз. Мисалы бизге аябай кубандым. Себеби чөп тартканга очередке турчубуз да балдаргачы. Азыр дайындап атам, ошо балдар бир 20 кишини дайындап койсом болот деп чөпкөчү. Чөп быйыл көбүрөөк болот да. чөпкө быйыл негизи муктаждык көбүрөөк болот болуш керек. Себеби бирден бир себеби сыртта. Бирок балдар көбүрөөк болот го деген үмүт бар. Себеби сыртта жумуш жок да, азыр шаардын өзүндө официант болуп кеткен балдар жок, үтүкчү болуп кеткен. Баары үйдө, анан балдар сизге катталат болуш керек. Мага эшик ачык, каалагандай келип жазылышса, мен ошо боюнча калгандарга жоксо өздөрү келет. Ушундай балдарды алдыдан барып мага жибер же жөнөт деген ошо боюнча жөнөтө берем да. Антип кызматын көрсөтө бер. Биз да эскертип турабыз, ошондой колуңан келген ишиңди айт да ачык эле. Анан келбеген нерсеге барып алпа, уят кылба дегендей немелерди айтабыз да. Талаптар бар. Талаптар бар да. Аялдарыбызга эле ошондой барып, ошо үй жумуштарын жакшы аткаргыла, колуңа келишинче жакшынакай көрүп бергиле деп ушундай эскертип турабыз да. Могу айымдар үчүн ошо жана үй акилүү, анан могу палас жуу дегендер мындай квадрат метрге бөлүнөбү же көлөмү менен кандай эсептелинет? Өздөрү да айтып турат, мен мындай жууп, мен мындай же тигиндей жууйм деп. Себеби палас менен килемдик ошо 50 сомдон болот метр квадрат. Акиники болсо 20 сомдон болот. Себеби баягы чачыранган, булганган жерде баягы өстөрү тазалап, кайра өткөрүп беришет да. Эч кандай ошол булганган боюнча чышташпайт да. Демек, биздин айымдар үчүн дагы жукуш кызмат орду бар болуп калган. Бизден коноктошканда жанагындай кыргызча айтканда чай сунушканга, борсок чачканга муктаждык көп экен азыр айылда. Отурушум бар эле, кыз келиндерден жибер, мен жалгыз болуп атам деген эжелер чыгып атат. Бир конок канча сомго сатылат? Эми ал кандай десем, Коноктун көлөмүнөбү? Жок, конок бөлүмүнө эмес. Бул деген кандай десем, ошол конок келгенден баштап кетип баягы дасторкон жыйналып ошо 7 чайга жуулуп кеткенге чейин жүрөт. Жумушчу болсо бир 600 сом тегере болот болуш керек да. Ошо караңгы түнгө чейин жүрсө да, мындаса 500 сом тегере. Бул дагы бир жаңы идея деп ойлойм. Ишиңизге ийгилик. Анан бир жаш муунга кабыл тилегиңиз болсо, же жол таппай аткандарга кандай максатындай жол көрсөтө аласыз, же мүмкүн дагы мындай. Азыр биз бир жагыбыз бир эле жумуш менен чектелбей, айылда азыр баягы экологически таза велосипеддер көп да, түшүнчү. Ошолорду ремонттоп атам да өзүмчө. Жанагындай бузулган ушундай самор, духовка, дагы ушундай үй тирчилик техникаларын колдон келишинче оңдоп да кызмат көрсөтүп атам да. Бир эле жумуш менен чектелбейчи. Бул болсо айылга аябай жакшы болуп жатат да. Бул нарынга жүктөп барган акысы, келген акы, сурашын болуп калса ага да кошумча көп чыгым өтүп калат экен да. Анан бир жакшы жери дагы бир өтүкчү уюштуруп атам буюрса айылга. Мен байкаганда ушу өтүкчү жок экен да. Өтүкчү же ээр чапкыч билбейм, ээрди деле карабалдым, бирок эми баягы нукурабында кыргыздын нерсе бир буюмдарын жасай турган бир неме уюштурсам деп ойлонуштуруп аткам да. Чач тарачышты эле уюштуруп койсоңуз. Мен бул Кулан айылынын машина гаражы бар го, Жантар жакта. Ошону бир жолу айылдын депутаттарына сунуштагам да. Ошол жерде сонун жерлери бар экен, помещение бар экен. Жумуш ордун түзсө, көпүнө түзсө жакшы болот деген айткам да. Баары макул дешкен, бирок иш жүзүндө болбой жатат. Неге дегенде жана жерде мал базар кылалы деген да. Биринчи чирет неме деп атат? Чатырча. Себеби мисалы үчүн ат башыга жүктөп барасың, ар бир малга 500 сомдон төлөйсүң, өтпөй калса кайрда 500 сом өтпөйлүп чыгым болот да. Мисалы үчүн ошол жерден, мисалы үчүн ошол жактын соодагерлери талаа мисалы үчүн башка жакка өтүп атат. Бизде болгону ветеринар ошол жерде болмок, доктор ошонун справкасын жазмак, ошол жерден данныйларын берип, кыскасы элдерди көп чыгымга келтирбей деп атат. Жакшы болмок дейишип койду. Бир жагынан мисалы үчүн айылда техника, машина көбөйдү. Машина жугуш жасаппы деген. Сиз айтып аткан ошо чач тарашты, булочка чыгаргычты, тандыры самсыгы, кыскасы айылдын ошол жерде бир жер жемиш базары кичинекей. Эми жакшы пландар болчу. Кыскасы бал жер борбор. Кыскасы баягы элдин жашоо шартына баягы бир кичинекей мини базары сыяктуу болуп калса жакшы болмок эле да. Ушуну иш көрсөткөнчү. Мисалы үчүн мен үйгө азыр элдердин велосипедтерин ташып ошол жерде мисалы орун алып ошол жерден келип тейленип жакшы болмок. Мисалы үчүн үйдөн мисалы үчүн кийим тигүүчүлөр бар, ошолорго да орун болсо көп эле болмок да негизичи. Азыр ошол жер. Мисалы үчүн эшик дарбаза жасагандар да биякта бар экен да. Аларга иштеген орун жок болуп атат. Жакшы эле сунуштагам ошолорго дагы кем деген балдар көп, адамдар көп, ошол жерден бир орундарды берип койсо, жана тек музейдей кылып бош тургузбайчы. Эң жакшы жумуштуу орун түзүлмөк биринчи очередь. Сыртка чыккандар да көбөймөк. Эмес. Сырткы азаймак, анан айыл өкмөттүн өзүнүн бюджети да өсмөк да. Мисалы үчүн айыл өкмөттө азыр ортосунда эч кандай өзүнө тиешелүү мындай техникалар жок да. Чөп чагуучу техника, жер айдоочу бүт багын баягы таратып жиберген да. Эми ошондой түшпөгөндөн кийин ушундай ишти ачсак, мисалы үчүн жеңилирээкчи. Жеңил өнөр жайда коюп талаадагы картошкасын алып келип сатмак, кымызын алып келип сатмак, кыскасы эмнени өндүрсө үйүнөн ошону алып келип сата берет да, каймак үстүнөн берчи деп ойлоп атам да. Аны айыл өкмөт колдоп берет. Муну айыл өкмөттөн чын айтканда барсам бул агоротко кезилип кеткен токтомдор чыккан дейт. Менин оюмча бул айыл өкмөттөн берилген болсо, эмгиче курулуш түшүп, короз
жай салынып элдер жашап жатмак да. Бул себеби деген мамлекетке тиешелүү жерлер деп коет да. Кандай десе, гараждар, парктар, жана эс алуучу жайлар мамлекеттен, мисалы үчүн спорт жанагындай аянттары мамлекетке каршы эч кандай агоротко бөлүнбөш керек экен закон боюнча. Бул жерде кандайча агоротко бөлүнүп кеткен белгиси болуп, бирок ошо бөлүнгөндөн далили туракча бир үйлөр курулуп калмак да. Бул жер чыр жер болгон себептен мамлекеттин карамагында болсо өткөн мындай туракча сала албай жатат да. Ошол маселе болот да. Сенин оюңуз аябай сонун экен. Чын эле көп киши сыртта, ар кимиси өзүндүргөн ар кай жерден сатат, ар кай жерге барып алганга туура келет. Жакшы эле болмок да. Аябай жакшы болмок. Эгер чын эле сиз айткандай ой максатыңыз ишке ашырып калса, жумуш орундарда көп болуп калмак. Колдоп берсе, жаштарды айтып атышат, ошо колдосо жакшы болот эле депчи. Азыр үйүндө эле жүргөндөр бош, иш жок деп жүргөн. Иш деген айылда аябай көп да. Ооба, иш көп. Сиз жана кол өнөрчүлөр деп айтып кетпедиңизби? Ооба, эр чапкандар бар, бирок темир ээрге өтүп кетишти да бышык болот экен депчи, сваркаланганчы. Анан Куланакта мен билгенде сварщиктер да абдан көп. Сыртка чыгып документальный сыртка да чыгып кетишет да. Айылдан туруктуу жумуш жоктугунанчы. Мына азыр биздин учурда кырдаал ошо көп ишкерлерге аябай залакасын тийгизди. Анан сизге карантин кандай таасирин тийгизди? Бизге кандай десем, чын айтканда карантинде бизге деле чектөө болуп, бирок баягы өтө муктаж адамдарга жардам берип жаттык да. Мен бул жерде айтпай баягы аралыкты сактагыла, антисептик колдонгула депчи. Биздин эмебиз, мисалы үчүн бир жумушка 10 обуз барган жокпуз да. Мисалы үчүн мен жалгыз барам же да 2-3 болуп, шерик болуп иштеп атышты да. Жана көп эмеде, масштабта адамдар барган жок да. Ошол үчүн сактандык деп ойлойбуз да, өзүбүз. Анан болгон эрежелерди сактап аттык, жана маскалар кийип колдон кешчи. Баягы оорудан сактансаң жакшы дейт го өзүнүн кесип алганчы. Эми калок тилектериңиз? Калок тилектериңиз ушул биздин эмгек биржасынын эшиги ачык. Кандай адам эмне ишти билем десе келе берсе, биз баягы бизде чектөө жок да. Бизде булган ишти кылабыз же бул ишти гана жазайбыз деген эме жок. Бизде жалпы жылынан 54-55 жумуш бар да. Ошо үй жумуштары, курулуш, талаачылык, мал чарба, дыйканчылык баардык жумуш бар да. Кайсы жумушты кылам десе, ошол жумушка жибере беребиз да бизден. Эң негизги жакшынакай талаптарга аткарып, ошо ишин жакшы. Ошол жазылып аткан кишинин көңүлүнө жагып, кыскасы эч кандай маселе жаратканчы. Өзүнүн тапкан тыйын алып алып кете берсе деген ой да. Эл байыгандыктан ушундай кызматтар ачылып атат болуш керек. Азыр мен чын айтканда ушул күйүп кеткен кичинекей лампочканы бир стол коюп чыгып алмаштыргысы келбей калыптыр да адамдарчы. Ушунчалык таразы этип калган экен. Жалкоолук болуп калыптыр. Жалкоолук да, эмнеге дегенде баягы болгон сайын ушунчалык жалкоо. Илгеркидей чалгы менен чөп чаап, орох менен оруп жүргөн бул калып баратат да чын айтканда. Бүт азыр техника жасап, азыр кирди дагы баягыдай казанга суу ысытып кир жуа калдык. Бүт баарын техника жасап калды. Мен ойлойм ушул цивилизация деп коет го, балдан доордун өнүгүү, коомдун өнүгүүсүнө жараша адамдарда ушундай жалкоо болуп баратабы депчи. Жана бул жагы биз жакка көп пайда болуп атат. Эмнеге дегенде ошол жумушсуздарга аябай көп пайда болуп атат да. Өзүнүн жашоо шартын оңдоп алганчы. Эшиктин жүгү жеңил болгон сайын жатак деген дагы текеринен чыкпаса керек да. Туура. Маегиңизге чоң рахмат. Мага абдан кызык болду. Сиз менен баягы биринчи жолу таанышып атам. Анан эң биринчи каарманымсыз үйгө өзү келген. Же болбосо мен издеп, нарыңа десе нарыңга чейин барганга дайым болуп ишинтип тургам да. Анан мага дагы сыймык болду. Ушу мен макул деп бир сөзүмдү эки кылбай сизге. Биздин айтайын. Биздин жумушубуз чакыруу менен болот. Биз өзүбүз барып иштеп берейин деп айтпайбыз да эч кимгечи. Өздөрү чакырат, мындай жумуш бар, кылып бергиле деп биз ошол адресин айтса, ошол боюнча бара беребиз да. Биз эми көнүп калганбыз, эми бул жерде биз келдик деп айта албайбыз да. Чоң рахмат. Маегибиздин аягында Эсенбек мырзанын телефон номерин айта кетүүнү туура көрдүм. 0501 909 210. Себеби жумушсуз болсоңуз байланышсаңыз болот. Бул подкаст Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.